Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздарды ынтымактуулукка, билимдүүлүккө чакырып кетем. Келиңиздер ынтымак болойлу урматтуу бир туугандарым деп. Мына бүгүн 6 октябрь толук бир жылдын жүзү болуп атат. Былтыр Шумалда революция болуп, бийлик алмашкан урматтуу бир туугандарым. Бир жагынан өтө бир жакшы болду. Эмне себеп дегенде, ким кандай экенин, ким эки жүздүү экенин, ким паткан экенин, ким адамдарды алдап аткандарын толук Алла Таалахым бизге көрсөтүп койду да. Буну мен эмнени айтмакчымын? Жанагы Инстаграмда жанагы звездалар, артисттер күйөөсү, аял экөө кошулуп алып, элдерди алдап аткан ушул Инстаграмда жана фейктегилерге айтат элем да. Фейк деп деле койсок болот силердичи, ар түрлүү иштерди кыласыңар силерчи. Адам алдагандарды токтоткула урматтуу бир туугандарым. Машина утасыңар, iPhone 12 Pro жөн эле бере калам, жөн эле сүрөтүм экиге баса кал деп алдап аткан бир туугандарыбыз шунчалык көбөйдү. Шунчалык көбөйдү. Бирок мына жогорку элдик көзөмөл сиздердин аркаңыздардан көп материалдарды топтогонго аракет кылып атабыз, топтоп да атабыз. Айрым бир туугандарга келип кайрылып атканы ушу Инстаграмда жанагы машина ойноткондор, iPhone Pro ойноткондор, Jeep Lexus ойноткондор мындай эле бир карапайым адамга кайрылып атышыптыр да. 12 миң сом берем, келип эле мындай сүйлөп эле кой, уттум деп эле кой депчи. Эми мындай болбойт да бир туугандарым. Адамдарды кайсы күнгө чейин алдайт экенсиңер. Мына ошо 6 октябрь болуп, мына өзүңөр эле жүзүңөрдү ачык чыгарып алдыңар. Ошо 6 октябрдан бери ушу гиф оюндар өтө көп катталды да, өтө көбөйүп кетти да. Мошенник жалган айды алдап, бассаңар эле уттуп кетесиңер деп элди ушунчалык алдап атасыңар да. Бул жалганчылыктын, бул алдоо акчанын, бул харам урматтуу бир туугандар. Бир күн табасың, 2 күн табасың, Алла Таала өзү эле силерге кырсык жөнөтүп коет да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, алдагандарды токтоткула. Болду. Мына 6 октябрь болуп, ким кандай экенин, ким 200 экенин, ким пактакөрлөр экен, баардыгын билип алдык, ким кандай экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, кыргыз элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху.